Кана аба, оозуңузду ачыңызчы. Сизге частичный протез салабыз. Кайсы жерлери сайылды, кайсы жерлери өйкөдү? Жакшы элеби? Жакшы. Болду аба. Турсаңыз боло берет. Саламатсыздарбы? Мен Жакпов Тагайбек. Врач ортопед болуп иштейм. Бүгүнкү темабыз бул кийим бетиштер боюнча. Кийим бетиштерде көп түргө бөлүнөт. Жумшак, катуу, бүгүлүү протез болуп. Адамдардын тиштин жоготуусуна каратып салабыз. Жарым жартылай жана толук протездерди салабыз. Жарым жартылай протез дагы оорулуунун кандай калыбаса, ошондой кылып салабыз. Мисалы үчүн, жумшак, катуу, асеталдан жана бүгүлүү протезден. Анан кийин если оорулуудан толук тиш жоготкон болсо, анда толук протез салып беребиз. Бул протездерди өзү 5-6 жылга жетип жетпей алмаштырып туруу керек. Эмне үчүн дегенде адамдардын оозундагы мүлктөрү өзгөрүлүшү мүмкүн. Тазалыгын айрыкча кечинде алганда, кечинде аны эртең менен алып, бир сыйра зумдуу паста менен жакшына кылып жууп, тиш жууган эле жууп, кайта тагып алса болот. Анан кийин протез жакшына отурбай калса, эсте чыгып кете берсе, корегадан колдонсо болот. Анан кореганын таблеткалары бар. Ошо таблеткасы менен да тазалап жуурса болот. Гигиена жакшы сакташ керек.